байкелер менен да иштешет жатабыз. Алардын Кудай була чындап негизи бас жагынан аябай ыңгайлуу, сапаты жагынан да жакшы болгон үчүн булардын да ошо кайсы жактан алсаңыздар болот, немелердин дагы реклама кылып бааларын коебуз да, объявлениялардынчы. Буюрса ошо приложение чыкканда тигил Telegram группадагы багбандардын баарын тең приложение киргизебиз. Буюрса база толот. База толгондон кийин ал жактан уже чоң бир өзүнчө биз айтып кеткендей эле базар болуп калат да. Ал жактан сиз кыйналбайсыз, базарга барыш керек, тигиш керек, миш керек. Мисалы убагында өз товарымды сата албай калам депчи. Ошол жактан эле бат-баттан өзүңүздүн сатып алуучуңузду таап, жана товарыңызды эртерээк сатканга, жана өзүңүзгө ыңгайлуу баа менен сата аласыз да. Жана байка айтып кеткендей, Телеграмда мисалы бир маалыматты издегенсең, кечке гыдыр 1000 же 10 000 SMS барын табыш кыйын да арасынан. Жана ошого биз приложениеде бөлүп мисалы алманы кантип өстүрөт, кантип караш керек, кайсы периоддо убакыттарда ошолор жөнүндө да маалыматтар киргизем деп. Албетте компьютер иши бир аз кемчиликтер болот, анын үстүнөн иштеген аракет кылат да. Ошо суроолоруңуздар болсо Hazır yok da sizlerden saçını alma, koşat alış gerek olsa fakat kelene ya. Пока азыр ошо базаны толтуруу процессиндебиз да бизчи. Анан негизи номерлер бар. Абдул Рашид Сайкелден сурап база кимде суда бишет экенсе да башка райондордо экенсе да ошолордун номерлерин алып, анан кийин уже ошол жактан сиздерге бөлүп таап беребиз да, көчөт ала турган адамдардычы. Сата турган адамдар. Сиздерге сата турган адамдар. Бул дагы суроолор болсо. Туугандар, жолчубуз аягына чыгып калды. Келген кадамдарыңыздарга ыраазы болдум да, келиңиздер, тааныштык. Мен Абдулла Ташевич. Бул менин номеримди дагы бар болсо жазып алыңыздар, жок болсо жазып алыңыздар 0550 20 0007. Кайсы райондон болсоңуздар, мага ушудан SMS жазып койсоңуздар, мени могу райондун багбандарына кошуп кой десеңиздер, мен силерди кошуп коем. Азыр мына Нокат багбандары 255 кишиге толду, Нокат 2 ачылды. Ошол жерге да каттап атабыз. Анан мына шаарда болсоңуздар, мына Бишкек шаарында жашагандар чогулушка биз райондордо жүргөндүк үчүн Бишкек шаарында да өткөзбөйбүзбү деп айтып атышат. Аны да ойлонуштуруп көрөлү. Бирок бардык эле биздин айткан сөзүбүздүн негизи ушул интенсивный багбанчылыкка өтүш керек и мына жаңы технология менен иштеш керек. Ошону дагы органика кылып өндүрүш керек деген ошол максатта жүрөбүз. Анан туугандар, бир эле ошол бакты карабастан мына бакты мындай горный район, предгорный район дейт да, тоолуу, анан кийин тоо астыларына отургузган силерге экономический неме болот, пайдалуу болот. Себебен ал жерде зыянкечтер эки эле жолу оодарылат да, атасы баласы болуп. Буякта түз жерде болсо атасы, баласы, небереси, чебереси, кыбырасы болуп туруп 8 жолу оодарылат экен да. Бегана болуп кеткичейинчи. Ол 8 жол дарылаш керек да. 8 жол дарылаган катуу акча болчу турам. Анан бактын деген жаман капризный болот да. Бакта мисалы бир тийди, баягы алманы качып кетти, капатасы келишип калды, сата албайсың да. Ошого бакты мүмкүн болсунча ошол жака, өзүбүздүн кичи мекендерге Баткендин о Зардалисине, же Жалпакташтын о Алдиерине, же болбосо Каракулжанын наркы төрүнө, кара таш жактарга, о жактарга бак кылыш керек. Суу чыгаруу маселесин колго алыш керек болуп жатат. Ондар эгерде бир кандайдыр бир каражатыңар болсо, өзүңөрдүн айылыңарга эмен алып барыңыздар. Суу чыгара турган оборудованияларды алып барсаңыздар, мына башка жерде эскерде Өзбекстан полный буровойго өтүп кетти. Булар жерде анча-мынча жерлерине суу жетпей калып атат да, кургап кетип атат ылдый жактары. А бизде ондай коркунуч жок. Биз суунун башында отурабыз. Канча казып алсак, болгону ошол дарыяда
нарындан суусу азайып Өзбекстанга аз кириши мүмкүн, бирок бизге таасири тийбейт да аны. Биз канчалык бурит этип, анан туугандар дагы эгерде каражат боло турган болсо бир 300 000 долларга Кореядан 5000 метр тереңдикте каза турган аппарат бар экен да. Ошону алып келе турган болсок, бизне кайнак суу чыгарабыз да, кайнак суу. Кайнак сууну түшүнөсүздөр да? Кайнап аткан суу бырк кетип, кайнаган сууну чыгарып, ошол трубага улап туруп эле өзүбүздүн айлыбызды полный паровой отопленияга өткөзүп, анан кийин ушунун температура негизинде толтура арзан жумуштарды теплицаны тагына коюп бербей, бул сөзлөрдүн астына киргизип, малдын астына киргизип, баа теплонучу. Тепло менен биз толтура иш кылсак болот, анан барып туруп, бизден чыкканын бир бассейнге куюп коелу. Таптаза турпадан муздаганы өзүбүз деле иче беребиз, малга деле бере беребиз дегендей да. Мына ушул жөнүндө ойлонушубуз керек да. Мына азыр немени көмүрдү мисалы үчүн азыр күпүлдөтүп жагып атабыз, ондай кылып атат, мунун баардыгы экологияга кетип атат да. Ал жакта биздин максат эмне? Суу кайнатышпы, ысыкпы? Мына таяр турат, Алла Таала берип атат, ошону 300 000 алып келип туруп эле, мына азыр бир эле немени реконструкция кылыш үчүн эле эмне 1,5 миллиард, 2 миллиард доллар кетирип атабыз да. Ар районго ошондой грезерный немени ямаларды жасап туруп, сууду чыгарып, мына жөн эле арзан эле жашасак болот да, жөн эле мындай өтө арзан мындай өзүбүз деген мындай таза жашап, органика жеп, мындай чистый горный адамдар болуп жүрсөк болот да. Бизге мындай бир нерселерди ойлонуп, бир мындай ипляс иштерге барбай эле да. Мына бир нерсени химичтете коюп чыгарабы, бизди Алла Таала ушундай жерге жайлаштырып койгон. Биз ысыгыбыз дагы бар, муздагыбыз дагы бар, жайыбыз жай, күзүбүз күз, жазыбыз жаз. Эмне кышыбыз кыштай болуп атат. Ушулардын баардыгын ойлоно турган мына биздин акылдуу мына профессор. Бизде эмне 700дөн ашык профессор бар экен да, 700дөн ашык кандидат наук докторлор бар экен да. Мына ошолорго мен айтат элем, айланып кетейиндер, топтолгула бир жерге. Мына Москвада орустардын баардык акылын топтогон Путин. Сколково деген бир жерди ачкандагы, ошол жерде орус канткенде орус жакшы жашайт, канткенде орусту мен коргоп каламын, канткенде Россия гүлдөйт деген максатта ошолорго айлык төлөп берип иштеп атат. Эгерде ошол окумуштуулар биздин жашообузду арзандата турган болсо, ар бирибиз 20 000 сомдон көмүр албай, 2 000 сомдон берип, 18 000 сомдон ошо профессорлорго берип койдук, ал жерде. Зато экология чистый болот эле да бизге. Мына ошолор жөнүндө ойлонгон бир адам жок да, бир инсан жок. Азыр эмне ушу келдиң, столдук мыкшып отурдуң, алдың, силедиң, чөнтөгө салдың, кеттиң. Сен каяка барасың ошо акчаны? Акчасы барларды деле көрүп атабыз. Акчаны алып качып кетсе, ал ыйлап отурат ошол жерде. Кайра бияка келе албай ыйлап отурушат. Ошол алып аткан адамдарга дагы айтар элем, акчанын түбүнө жетпейсиңер туугандар. Мына элиң үчүн бир жакшылык кылып, ошол бир сооп жыйнап ал деген ушул максат келди. Ошону ишке ашырганы мына менин командама кошулгула. Келерге Куда кааласа келерге баг даваты будан бир ай кечигип жүрөт. Именно баягы баг отургузуп аткан малды кылайлы деп атабыз. Лейлектен баштайбыз, ошо Кулундудан. Кулунду айыл өкмөт эң четки райондон баштайбыз дагы ошол Исфадан. Ал жерде эмне болот? Ал жерде бир машина жакшы, эң качественный көчөт болот. Алмасы да салма кайнолса, ошол жерде ярмарка болот. Ошол жерде мына кыздардын тонналаган мына немелери болот. Мына чымын, пумун бар жокто апарабыз ошол жерге. Одан сырткары ошол жерде акылдуу, өтө күчтүү кишилерди эме кылып туруп, ошол жерге выездной чыгат дагы бир 6-7 мобильный группа. Мына мисалы үчүн сиз жүр, мен немеде Кашапта бир жерим бар. Бар көрүп берчи, кандай кылып суу чыгарам, кандай кылсам ошол жерге баг отургузам, кандай кылсам мен ошол жерден түшүмдү жакшы алам, эмне отургузушум керек десе, ошону барып туруп, өз көзүм менен воочию көрүп туруп, ошол жерден анализ чыгарып берет. Аяшова, сиз бу жерге абрикос эгиңиз. Абрикосу мына сортунан эксеңиз, мандай болот, бияктан суу келет, бияктан болсо жер сенин бересиңиз, эмнеге бассейн кылыңыз, мындай деп туруп, ошол жерде консультация на месте бере турган кылып туруп, ошондой бир чоң команда топтойбуз. Кудай кааласа, колуңардан келишинче, мына мен азыр счетту беремин бардык республикага. Колуңардан келишинче 5 сом саласыңбы, 500 сом саласыңбы, 5000 сом саласыңбы, ошого акча салып кой. Ошол
акча менен биз ошол профессорлорду нанимать этип, ошол күчтүү кишилерди ошо район жүрүп туруп, ошо дагы эмне азыр мен 13 январда чыгып кеткенмин үйдөн. 13 январ, 12 январда чыгып кеткенмин үйдөн, барып туруп биринчи испанада өтүп, ошо бойдон үйгө бара элекмин мен. Бара элекмин. Ошо отурабыз. Качан бир Кыргызстан өнүгөт экен, ошого бир аракеттер болуп атат. Мени жаман көрүп атышат элдерчи. Сен мусакаростой дарактарды жамандап атасың деп. Туугандар, майли отургузгула, кылгыла, мына технологиясын алгыла, карлик, поликарлик кылып өндүргөндү үйрөтөйүн, келгиле. Саткыла, мен силерге эч кандай каршылыгым жок. Бирок высокорослый бизге не рентабельный. Анан тем более Өзбекстан өзүнүн көчөтүнө отургузбайт. Тажиктер өзүнүн көчөтүнө отургузбайт, казак отургузбайт. Бардыгы эмне ошол Европадан, ближний ошо Турциядан ошактан алып келип отургузуп атат. Себеби дегенде алар там берет технологияга. Там берип атышат ошолор. Баягы эле кыргыз там бербейт эч нерсеге. Меники жакшы дей беребиз. Ошон туугандар там беришти дагы үйрөнүш керек. Мына биз азыр туура азыркы бизде мыйзам чыкты, отургузгула деп атат. Отургузуп алгыла деп атат. А биз болсо эски высокорослыйларды отургузуп когуштан менен мушташып өлөсүңөр дегенсиздер. 10 метр, 20 метр өсүп кеткенден кийин көлөкө кылдың, ана мына алдыр, сотко бер, отко бер. А берки 3 метр болот. Ого эч кандай көлөкө болбойт. Ого зыян бербейт. Отургузуп, зато сен түшүмүн алып атасың. Болбоду дегенде 40 тонна сартабой жакшы алма алып атасың. 30 тонна кокон келес алып атасың. 70 тонна, 80 тонна шапталы берет. Мына ушул жөнүндө айтып атабыз да биз. Туура биздики жакшы, эч ким жаман деп аткан жери жок. Бирок базар сураганда эгип өзүңө экономически көтөр деп атабыз да биз элди. Ошого туугандар туура түшүнүш керек, жаман көрбөш керек. Технология жаңысы келди. Азыр ошол эскиси жакшы онда мында дегенди барып туруп ошонун немесин багы Toyotасын алып койгум. Давай мына ЗИЗге отурган, ЗИМ деген машина бар. Ошо отурасыңса бензиннен чыдап айтат, эч качан. 50 литр ичет ол ЗИМ. Toyotасын талашат, мага берди. Ошондой эле көчөт деле Toyota да, мына азыр биз сүрүнүштөп аткан көчөттөр булар BMW, Toyota, Mercedes'тер да. Ошондой деп түшүнүш керек. Анан туугандар дагы бир эме айтып кое турган сөз, өзүбүздүн өндүрүштү биз өзүбүз колдобосок башка эч ким колдобойт да. Магазинге киргениңерде туугандар өзүбүздүн эмне бар деп сурап кириңиздер. Печенье болсо өзүбүздүкүн алгыла, май болсо өзүбүздүкүн алгыла, сливочный масло бар жоктун өзүбүздүкүн гана алып потребление кылып үйрөнгүлө. 1 литр суда дагы саясат болуш керек. 1 литр сууду сатып алсак өзүбүздүкүн 50 тыйын бюджетке чөт. 50 тыйын ол не биздин милициянын, биздин больницанын, биздин мугалимдердин айлыгы болот ошолчу. Ошон үчүн туугандар өзүбүздүн өндүрүшкө мүмкүн болушунча өткүлө. Анан кийин өзүңөр дагы өндүрүш ачканга аракет кылыңыздар. Мен айтып коер элем ушул биздин бийликке. Өзүбүздүн өндүрүштү ачыш үчүн болгон эле эмне бир жарандык паспорт болуш керек, кыргызстандык деген. Bir medkinişka болуш керек, bir патент болуш керек. Ошону менен ишкана ачылыш керек. Мына ошондо региондор ойногон. Мына ошондо анан кийин жылыш болот бизде өндүрүш боюнча. Азыр мына Өзбекстан кошкон мамлекет 1 грамм эч кимден иштесе албайт. Даже будайын өзү эге болуп атат. Мына барып туруп, булар деген не чыныгы азык-түлүк безопасностька чыгат да, коопсуздукка. А бизде ондой эмес. Бизде магазинде ачып 99% башка жактан келген продукталар. Анан качан биз анан өндүрүшөсүн? Анан качан биз өнөбүз? Качан биз ташып жеп туруп эч ким тойгон эмес. Ошон үчүн туугандар, мүмкүн болушунча өзүбүздүн өндүрүштүн товарларын алгыла. Эмне үчүн биз барболдун печеньясын жебейбиз? Эмне үчүн биз натуралдын согун ичпейбиз? Эмне үчүн биз эл сүйөрдүн макаронун жебейбиз? Эмне үчүн аталыктын майын ичпейбиз биз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн мынабы bir жакшына жалабат суу турса Ессентуки ичебиз. Ессентукини жасап аткан жерлерин дагы көрүп атасыңарбы? Самопал кылат экен, бизге келбейт о чистый Ессентуки. Боржомиси дагы келбейт. Ошонун бардыгын эмне деле бирөө жаап коюп атат. Бирок 90 сом. Мына биздин өзүбүздүн мына Өзбекстандан бизге канча миң түр продукция кирип атат, а ал жака бизне бир даже пит деген торпок киргизе албайбыз да. Буну пити бар экен. А биздин өндүрүштү ким колдойт? Биз өзүбүз албасак, өзүбүз жебесек, өзүбүз таныбасак, мына бардык өндүрүшчүлөрдү мен суранат элем, мына жаз келип калды, караван кылып
товарыңарды жүктеп алып туруп, бардык райондорду кыдырып туруп, мына элге таанылгыла. Мына Кытай жабылып калды, ошодон пайдалангыла. Ушундай да таанылып алыш керек. Мына тааныбайбыз да биз. Келдиң, эликте печенье турат, түрү. Кайсы кыргызды экенин каяктан билесиң, туурабы? Ошон үчүн кыргыздардын товарына отдельный полка кылсын деп атат премьер-министр. Ошону мен 3 жыл мурун айтып чыккан элем, азыр ушуну премьер-министр колдоду, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн отдельный полка кылыш керек. Магазинге кирдиби? Сделано в Кыргызстане. Кыргызстанда өндүрүлгөн. Отдельный полкада турса, биз ошону сатып алып туруп, ошончолук биз канчалык көп сатып ала турганбыз, ошончо биздин өндүрүш өсөт. Эми туугандар, бүгүнкү чогулушту жабыктайлы. Мына келип бергениңиздерге чоң рахмат. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Группага көп суроо бериңиздер. Ошол жерде биргелешип ушул Кыргызстандын багбанчылыгын өндүрөлү. Өнүгүлү.